Мен сага бир нерсе даярдап келдим. 2-3 күндөн бери динозаврлар менен ойноп жатканыңды көрдүм. Алардын аталыштарын билгиң келеби? Мен алардын аттарын билем. Секирчек, чоң баш, кара мурч. Бул аттарды өзүң койгон турбайсыңбы? Мен алардын түрлөрүнүн аталыштарын айтып жаткам. Кел, аларды биргеликте кайталайлык. Брахиозавр, птеродактиль, трицератопс, овираптор, тиранозавр. Булардан башка түрлөрү да барбы? Эмне себептен буларды азыр кезиштирүүгө болбойт? Бул суроолор менен кимге кайрыларыбызды билесиң да? Күзгүнүн эсине. Салам достор. Динозаврлар деп Жер планетасында адамдар пайда болгонго чейин жашаган жаныбарлар аталат. Алар болжол менен Жер планетасында 140 миллион жыл мурда жашаган. Алар ар түрдүү жана ар кандай көлөмдө болушкан. Ал убакта динозаврлардын жерде, сууда жашагандары жана уча алгандары да болушкан. Ошондой эле алардан чөп жегендери жана жырткычтары болгон. Жырткыч динозаврлардын түрлөрүн тераподдор деп аташат. Бардык тераподдор эки бут тапасычу. Алардын арасынан эң белгилүүсү тиранозавр. Жырткыч динозаврларга аллозавр, дилофозавр, карнотавр, мегалозавр, кархародонтозавр, спинозавр, тарбозавр, гигантозавр, велоцираптор кирет. Чөп жегич динозаврлар жырткычтарына салыштырмалуу көлөмү боюнча чоң болушкан. Алар стегозавр, трицераптос, анкилозавр, дракорекс, зауроподор, микроцераптос, титанозавр жана башка түрлөрү болгон. Учалган динозаврлардын түрлөрү: птерозавр, орнитохейрус жана башка птеродактилдер. Ал эми сууда жашаган жаныбарлар плеозавр, ихтиозавр, мазозавр, шонизавр, нотозаврлар болгон. Байыркы жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү изилдеген илим палеонтология деп аталат. Динозаврлар болжол менен жерде 160 миллион жылда жашашкан. Чөп жегич динозаврлар зауроподдор таштарды жешчү. Алар тамак сиңирүүнү жакшыртуу үчүн майда шагылдарды жутушкан. Сейсмозавр эң чоң динозаврлардын бири деп эсептелет. Анын салмагы 50 тонна жана узундугу 36 метрге чейин жеткен. Дүйнөдө эң чоң табылган динозаврлардын тиши тиранозаврдыкы. Анын тамырдан баштап чокуга чейинки узундугу 30 сантиметр болгон. Мьянмада янтардын ичинде эң кичинекей динозавр табылган. Анын деңесинин узундугу 6 сантиметрге жетпейт. Бүгүнкү биздин китеп Буратино же алтын ачкыч. Совет жазуучусу Алексей Толстойдун италиялык жазуучусу Карло Калмадинин Пиноккио аттуу чыгармасынын негизинде жазылган жомок. Буратино жөнүндө кызыктуу окуяларды сөзсүз түрдө балдар менен биргеликте окууга сунуштайбыз. Gel, дагы бир жолу кайталайлык. Брахиозавр, птеродактиль, трицератопс, овираптор жана тиранозавр. Азаматсың. Ага чейин Көрүшкөнчө достор.
Достор, биздин каналга кошулуп койгула жана лайк басканды унутпагыла.